Жылдын биринчи жарым жылдыгы Баткен районунун аймагында кандай жыйынтыктар менен коштолду? Жетишкен ийгиликтер, ошол эле учурда көйгөйлөр, кемчиликтер, аны чечүү жолдору, дал ушул суроолордун тегерегинде тиешелүү адис менен биргеликте маек курмакчыбыз. Эфирде маанилүү маек программасы, аны мен Бермет Манас Балпарам, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Иманалиев Дамир Белекович, Баткен районунун акими. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Дамир Белекович, айтсаңыз, мынакей 2026 айда жыйынтыктап отурабыз. Деги эле ошол 2025 жылдын алгачкы 6 айында Баткен районунда аткарылган негизги иштер тууралуу телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Биринчи ирет чоң рахмат чакырганыңар үчүн. Баткен районунда биринчи жолу түз эфирге чыгып атабыз. Анан албетте биринчи сиздин сурооңузга ушу жарым жылдык боюнча кандай көрсөткүчтөр, эми жыйынтык боюнча толук экономикалык көрсөткүчтөр боюнча маалымат беребиз да, жарым жылдык боюнча. Анан айтып кетишим керек, Баткен району толугу менен бизге берилген милдеттер, экономикалык көрсөткүчтөрүн алуу, өнөр жай биз аткардык. Эми бир сөз менен айтканда, мисалы бизде регионалдык дүң продукция деген түшүнүк бар. Былтыркыга салыштырмалуу биз 114%га көбүрөөк аткардык да. Анан эми налог, жергиликтүү бюджет, өнөр жай, ар бир көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу өсүү темпи кичине бар. Анан эми бул экономикалык иштер боюнча маалыматка тарайтып атам. Андан тышкары дагы социалдык өнүгүү боюнча дагы берилген милдеттенмелерди биз толугу менен аткардык. Дамир Белекович, жогоруда айтып калдыңыз, ошол бардыгы жылдагы 6 айга салыштырмалуу, былтыркы 6 айга салыштырмалуу өсүү ашыгы менен аткарылды. Бул кайсы булактардан болду? Эми чын айтканда Кыргызстан боюнча дагы мамлекетибиздин экономикалык өнүгүүсү мен айтпасам деле көрүнүп турат да. Эми жашоо турмушу деңгээли жогорулап атат. Ошо негизги көрсөткүч ушул да. Бүт көрсөткүчтөрдө өсүү темпи бар. Албетте дагы Баткен районундагы ойлойм ушул элдин шарты оңолуп атат. Ошого байланыштуу дагы экономикалык көрсөткүчтөр дагы былтыркыга салыштырмалуу. Эми жалпы эле былтыркыга салыштырмалуу эмес, эми акыркы 2-3 жылда өсүү темпи бар. Чоң рахмат. Социалдык тармактар, билим берүү, саламаттык сактоо, спорт, маданият боюнча кандай ийгиликтерге жетишилди? Эми билим берүү тармагын айта кетсек, биз окуу жылын бүтүрдүк. Бирок тилекке каршы көрсөткүчтөр дагы ушу билим сапаты менен аныкталат да. Тилекке каршы Баткен району быйыл алтын сертификатка ээ болгон жокпуз. Бирок ошол эле учурда ОРТга катышкан балдардын саны былтыркыга салыштырмалуу көп. Анан ОРТ алган деңгээли баалар былтыркыга салыштырмалуу ортоңку көрсөткүч көбүрөөк да. Анан эми азыр биздин мугалимдерге тапшырмаларды коюп атабыз. Эмки жылкыга биз милдеттүү түрдө алтын сертификатка ээ болушубуз керек. Анан эми акыркы мына менде маалымат турат, акыркы 3 жылда социалдык объектилер, мектеп, бала бакчалардын дагы курулушу өсүп атат да. Бала бакчалар курулуп атат, орто мектептер курулуп атат. Быйыл жылдын аягына чейин биз Баткен районунда 3 бала бакча, анан 2 мектепти, бир мектепти бердик, эксплуатацияга алдык, а экинчи мектепти болсо чоң мектеп, 400 орунду мектепти жылдын аягына чейин биз куруп, Төрткүл айыл өкмөтүндө эксплуатацияга берели деген ниеттерибиз бар. Учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Биз 1-сентябрга жетишпейбиз, бирок подрядчиктер менен сүйлөшүп атабыз, жылдын аягына чейин заманбап бүгүнкү талаптарга жооп берүүчү мектепти курабыз. Чоң рахмат. Дамир Белекович, айтсаңыз, ушул жарандарды түйшөлткөн дагы бир маселе бар. Бул жарандарды турак жай менен камсыз кылуу, трансформациялоо.
Мына ушул багытта кандай иштер жүрүп жатат, анан качан ушул жерлер трансформацияланып берилет? Бүгүнкү күнү бизде төрткүл айыл өкмөтүндө жана суу баш айыл өкмөтүндө, төрткүл айыл өкмөтүндө 160 гектарга жакын трансформация болгон. Азыр болсо мен жаңы эле чогулуш өткөздүм. 500ге жакын адамга ушу төрткүл айыл өкмөтүндө биз элдерге таратып бергенге ушу 1 айдын ичинде шарттар түзүлөт. Анан суу баш айыл өкмөтүнө дагы биз жерлер таратып беришибиз керек. Аякта 60 гектарга жакын. Азыркы күнү ген план иштелип чыгып атат. Ген план иштелип чыкса дагы аякта дагы ирети менен мыйзамга ылайык иретте турган жарандарыбызга жергиликтүү комиссия карап, анан жерлерди ушу турак жай, жеке менчик турак жай курганга бөлүп беребиз. Бардык айыл өкмөттөрдө да жүзүп ашабы? Эми ар бир айыл өкмөттө бүгүнкү күнү бизде жалпы элдин саны 12 миңге жакын адам Баткен районунда иретте турат, жер тилкелерин алганга. Бирок ошол эле учурда көбүнчө айыл өкмөттө жер бөлүп берүү маселеси бар да. Эми ал тийиштүү процедураны өтүш керек, трансформация болушу керек. Болсо анан биз жарандарга бөлүп беребиз. Бирок мүмкүнчүлүк менен колдонуп мындай саясатты жүргүзгөнгө мен чакырып кетет элем айыл өкмөттөрдү. Биз эми жерди жылдан жылга тарата берсек жер калбайт да. Ошондуктан биз азыр өйдө өсүшүбүз керек. Мына Кыргызстаныбыз боюнча дагы ипотекалык түрдө үйлөр, этаж үйлөр курулуп атат. Ошондой формага өтүшүбүз керек да. Жер берсек дагы 10 сотыйдан эмес, же болбосо ар бир жаранга эмес, мүмкүнчүлүк болсо дагы көп кабаттуу этаждарды куруп, анан жер тилкелерин бөлүп берели деген пландарды алдыбызга коюшубуз керек. Мына Баткен районунун тургундары билет, бизде азыр чоң долбоор бар. Бул жаңы Баткен шаары боюнча. Ошол жакта 800 гектар жерди биз калктуу конуштар категориясына которуп, жаңы Баткен шаарды куралы деп атабыз да. Бул долбоор өтө чоң долбоор. Толук жаңы шаар өзүнүн инфраструктурасы менен курулат. Аякта социалдык объектилер, административдик объектилер, анан ушул көп кабаттуу үйлөр куруу пландалууда да. Азыр биз деген ушу жаңы Баткен шаарынын ген планын иштеп чыгып атабыз. Акча каралып бөлүнүп берилди. Ойлойм, ушул жылдын аягына чейин аякта дагы биринчи имараттар курулуп баштайт. Жакшы жаңылык экен. Кадырман көрөрман, сиздер УТРК Баткен телеканалында маанилүү маек программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Баткен районунун өнүгүү багыты 6 айлык жыйынтык жана келечек пландарды ушул теманын алкагында кеп болуп атабыз. Студиябыздын коногу Иманалиев Дамир Белекович, Баткен районунун акими. Каналды которбой биз менен чогулуп туруңуздар. Анда Дамир Белекович айтсаңыз, ал өзгөчө кызыл сызыктан өткөн имараттарды бузуу иштери жүрүп жатат. Бул район аймагында канчалык жүзүгө ашып жатат? Анан айылдарга, анан ички көчөлөргө баруу дагы пландалганбы? Телекөрүүчүлөргө маалымат бериңиз. Бүгүн эле бизде Бужум айылында мен жаңы келгенине байланыштуу ошол көчөнүн атын эсимен чыгарып коюп турмун. Жаңы жол курулуп атат да. Республикалык маанидеги Минтранстын балансындагы көчө Бужум айылында. Ошол жакта ушундай маселе болду да, кызыл сызык боюнчачы. Эмне дегенде жолдун нугуна бир жеке менчик адамдын дубалы туруп калган да. Эми район боюнча ушул маселени биз кожоюн менен сүйлөшүп, анын китеби, кызыл китеби бар экен, бирок ошодон карабастан мыйзамга ылайык 4-категориядагы жолго ортоңку сызыктан эки тарапка 12 метр болуш керек. Ошол 12 метрди бошотуп берүү боюнча сүйлөшүү жүргүздүк. Ал тура түшүн менен кабыл алып бошотуп берди. Аны эми өзүңөр көрүп атасыңар, бизде өтө көп айылдарда шарттар ошол кызыл сызык боюнча начар да.
начар дегеним адамдар эми чыгып алат экен да өзүнүн тийиштүү жер тилкесинен. Мына өзүңөр көрсөңөр болот, биз Кара Булак айылында бүгүнкү күнү кызыл сызыктар боюнча өтө чоң иш чара жасадык. Бүгүнкү күнү 70% ушул айылда элдер турат түшүнүк менен кабыл алып, өзүлөрүнүн мыйзамга ылайык ээлеп турган жерлерине чыгып, анан ашыкча ээлеп алган жерлерин бошотуп берип атат да. Эми ачык айтып коюшубуз керек. Биздин максатыбыз келип алып эле бирөөнүн мүлкүнө кол салып эле бузуп салыш эмес, элдерге шарт түзүп берүү. Анан эми ошондой муктаждылык болсо, анан бузган ал оңой эле, бирок ошол эле учурда биз айылдын архитектуралык келбетин оңдошубуз керек да. Биринчи акча каражатты аныктап туруп, каржы булактарын, анан кызыл сызыктар керек болсо биз элден да суранып, өзүбүз да бузуп, айылдарды жакшы шартка алып келгенге аракеттерди кылабыз. Бирок дагы бир жолу баса белгилеп коюшум керек. Бузгандан кийин биз жолун салышыбыз керек, тротуарын салышыбыз керек, башка нерселерди, освещение, башка нерселерди кылышыбыз керек. Ошол биринчи акча каражаттарды аныктап алып туруп, андан кийин ал иштерди улантабыз. Бирок ошол эле учурда ар бир айылда кызыл сызык боюнча иштер жүрүп атат. Ар бир чогулушта бул маселе көтөрүлөт. Бүгүнкү күнү бир жалпысынан айтсак, бир 20-30% элдер өзүлөрү түшүнүк менен ашыкча ээлеп турган жерлерди бошотуп берип атышат. Чоң рахмат. Айтсаңыз, мына чек ара иштеринин такталышы менен ушул чек ара айылдарын көчүрүү, аларга жаңы турак жай куруу маселеси учурда кандай болуп жатат? Жаңы достук айылынын курулушу, ошондой эле чек ара айылдардагы элди көчүрүү, алардын окуучуларды окуу мектепке баруусун камсыз кылуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Бүгүнкү күнү Баткен районунда толугу менен демаркация иштери жүрүп жатат. Күндө бул иш боюнча маалымат алып турабыз. Мына жаңы эле маалымат келди. Бүгүнкү күнү зым тозуп, инженердик курууларды, столбаларды орнотуп, анан зым тозгонубуздун жалпы 54 километр тоздук. 54 километр тоздук. Бул мындан ары дагы районубуз боюнча биз 145 километр тозушубуз керек да. Анан эми ошо демаркация учурунда алмашууга тийиштүү жерлерибиз бар. Ошо алмашууга тийиштүү жерлердин үстүндө 182 жарандын үйү калып кетип атат да. Өзүңөр билесиңер, Чет булак мекта атайын участок бар, Бужум айылында. Ошол жакта ушул 182 жаранга үй салып берүү үчүн биз 57 гектар жерди трансформация кылып, калктуу конуштарга котордук. Бүгүнкү күнү 182 жаранга биз үй салып беришибиз керек да. Анан эми бул достук айылы чыгыш зонада, батыш зонада, Мазаиттин жери, Таштумшук участогунда, Тескейде, анан дагы бир 2 участокто жерлерибиз бар да, үйлөрүбүз. Бүгүн ушул курулуш, мен өйдө айтып кеткенде 182 үйдү курушубуз керек. Курулуш иштери толугу менен жүрүп атат. 70%, эми 60-70% бүтүп калдык десем жаңылышпаймын. Жаңы заманбап шаарча курулуп атат. Ар бир жаранга 115 квадраттан үй салынып атат, бышкан кирпичтен. Иманны силер көрүп атсаңар керек, ичинде ысык суу, муздак суусу менен, туалети менен. Анан бул шаарча жөн эле шаарча эмес, заманбап шаарча болот. Канализация саякта курулат. Социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, спорт комплекс, мечети, магазини, болгон инфраструктура, ошо шаарча керек болгон инфраструктураны ошол жака куруп беребиз да. Анан эми мен өйдө айтып кеткенде, ушул 182 жаранды көчүрүшүбүз керек. Ал биздин планыбыз боюнча ушул күз мезгили менен октябрь
15-лерine 20-ларына үйлерді бүтірсе, анан экинчи этап менен элдерди көчүргөнгө аракеттерди кылабыз. Бул бир. Экинчиси, ошо демаркация учурунда айрым адамдардын өздөрүнүн айыл чарба багытына жерлери бар, үлүштөрү бар. Аларды дагы биз азыр изилдеп чыктык. Алмашууга тийиштүүлөрдүн баарын алмаштырып, канча жерлер барса ошончо жерлерди биз таап беребиз. Андан тышкары дагы бүгүнкү күнү үйдөн тышкары ошол жер тилкелеринде ар кандай курулуштар бар. Сарай, баня, гараж. Алардын чыгымдарын компенсация иретинде биз төлөп беребиз да. Андан тышкары дагы ушул мөмө жемиштер, алма бак, өрүктөр болсо, аны дагы биз санап чыгып, компенсациясын төлөп беребиз да. Башкача айтканда, биз мамлекеттик жетекчилик тарабынан тийиштүү тапшырма алганбыз. Бир да жаранды таратып, же болбосо тийиштүү эмес көңүлдү бурбайбыз да. Анан эми бир нерсени да баса белгилеп кетишим керек. Бүгүнкү күнү демаркация иштери толугу менен жүрүп атат. Жергиликтүү элибиз тура түшүнү менен кабыл алып атат. Демаркация ишине 300-га жакын адам тартылган. Аякта адистер бар, тийиштүү адистер. Ушул чек ара кызматынын кызматкерлери алар иш алып барып атат. Анан дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Биз ар кандай мекеме ишканалар, бизнесмендер бар, алар да өздөрүнүн салымдарын кошуп, ушу тамак ашын башка нерселерин да карап берип атат ошол балдарды. Чоң рахмат. Дамир Белекович, айтсаңыз, эми мына өзгөчө зордук, зомбулук темасына келсек, бул коомдук көйгөй болууда. Жалпы өлкө аймагында ушул көйгөй канчалык деп айткан менен токтобой, зээнди кейткен көрүнүштөр токтобой келет. Албетте, бул учурда ушул Баткен району аймагында ушул зордук, зомбулук боюнча абал кандай, анан бул боюнча кандай иштерди аткарсак натыйжалуу болот? Эми зордук, зомбулук фактылары бар, аны биз деген эми жок деп айткандан алыспыз. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдар баары жапа тырмак ушул маселени колго алыш керек да. Биз анализдейбиз негизинен эмнеге, кандай зомбулуктар бар, кандай зордуктар бар, кандай кыйынчылыктар бар үй бүлөдө. Анан анализдеп келгенде көбү ошо жашоо турмушуна ылайык болуп кетип атат да. Мисалы ата-энеси тарабынан балдарга көрсөтүлгөн зомбулук, же болбосо күйөөсү тарабынан аялга, айрым учурларда ошо үй бүлөлөрдө ар кандай начар көрүнүштөр да. Анан эми биздин мамлекет кызматкерлерин же болбосо жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын негизги максаты ар бир айылда биз мониторинг жүргүзүп турушубуз керек да. Башкача айтканда, тобокеликтеги турган үй бүлөлөрдү биз аныкташыбыз керек. Бул миграцияда кетип калган үй бүлөлөрдү аныкташыбыз керек. Же болбосо жашоо турмушу кыйын үй бүлөлөрдү аныкташыбыз керек. Ар кандай жагынан, психологиялык жагынан, же болбосо ден соолуктары начар үй бүлөлөр, ошолордун баарын аныктагандан кийин ар бир айылда бизде мындай сүрөтү болот да айылдынчы. Анан ошол анализдегенден кийин кайсы үй бүлөгө кандай жардам бериш кереги аныкталат да. Ошондуктан биз айыл өкмөттөрдөн, айыл өкмөттө иштеп аткан социалдык кызматкерлерден, ошол жакта жергиликтүү коомдон суранабыз. Ар бир үй бүлөгө кирип, үй бүлөнүн шарты менен таанышып чыгышыбыз керек. Ошондо гана биз зомбулукту же болбосо плас начар нерселерди мындай көрүп алдын алганга мүмкүнчүлүк болот. Муну айтып коеюн, эми Баткен районунда эмес, мен буга чейин иштеп келген райондо жылда айтпай эле коеюн, кайсы район экенин, 9 суицид болгон да, өспүрүм балдардын, жаш балдардын. Анан ошону анализдегенден кийин карап чыкканда ошолор баардын алдына алганга болот деле да. Ошондо айыл өкмөттүн соц кызматкери же болбосо айыл өкмөт өзү же болбосо комиссия карап
ошол асынып өлүп алган балдарды шартын сурап ошо үй бүлөдө эмне маселе болуп атат дегенде жанагы балдардын тагдыры да көбү ата энелер миграция кеткен, ажырашып кеткен. Психологиялык жактан балдарды мурда эле ошол учур боло электе эле ошол жакта ушундай психологиялык жактан ушул үй бүлө же ушул бала кичине кемчиликтери бар экенин аныктаса болот эле да. Башкача айтканда мамлекеттик органдар жана айыл өкмөттөр тарабынан тийиштүү иш алып барылып ошол балага көңүл бурулганда эле балким ушундай учурлар болбойт эле да. Эми эки сөз менен айтканда зомбулукту, зордук зомбулукту же болбосо башка начар көрүнүштөрдү бул дагы мамлекет кызматкерлери же болбосо айыл өкмөттөрүнүн түздөн түз иши десем жаңылышпайм да. Ошондуктан муну дагы биз милдеттүү түрдө колго алышыбыз керек. Азыр ушуну талап кылып атабыз. Эмне дегенде Баткен районунда дагы өтө көп үй бүлөнүн балдары чоң ата, чоң энесинин колунда же тайнен таятасынын колунда, ата энеси болсо миграцияда иштеп жүрөт да. Анан эми айрым учурларда ата энелери, чоң атасы, чоң энелердин мүмкүнчүлүктөрү жок болуп балдарды карай албай калышы мүмкүн. Анан ошолордон эле биз мындай ошол үй бүлөлөрдөн эле алдына кабар алып койсок, анда жана үйдө айткан маселелерди колго алабыз да. Чоң рахмат. Кадырман көрөрман, сиздер УТРК Баткен телеканалында маанилүү маек программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Баткен районунун өнүгүү багыты 6 айлык жыйынтыгы жана келечек пландарды ушул теманын алкагында кеп кылуудабыз. Ал эми студиябыздын коногу Иманалиев Дамир Белекович, Баткен районунун акими. Каналда которбой биз менен чогулуп туруңуздар. Анда көрсөтүүнү алдыга карай улантсак, Дамир Белекович, айтсаңыз, калктын социалдык муктаждыктары боюнча кайсы көйгөйлөр алдыда турат? Жана аны жоюу багытындагы аракеттерге токтолуп кетсеңиз. Мен иштегениме 4 ай болуп калды. Эң негизги район жетекчи катары мен райондун экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн аныкташыбыз керек да. То есть район кайсы жагынан өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күнү эң биринчи бул коопсуздук маселеси. Аны Кудай буйруса биз колго алдык. Мына демаркация толугу менен өткөзсөк, бизде чек ара маселесинин үстүндө дагы жанагы эми учурлар болуп кетти го 22-жылы, 21-жылы. Ошол нерселер чек ара чечилсе, ойлойм, келечекте андай болбойт. Ошондуктан эң негизгиси коопсуздук маселесин биз колго алдык десем жаңылышпаймын. Биздин мамлекетибиздин жетекчилиги саясий эрк менен ушул кадамды жасап, мына толугу менен аз чек араны биз демаркация иштерин кылып алсак, келечекте талаш нерсе же болбосо чек аранын үстүндө жаралган тура эмес нерселер болбойт да. Бул биринчиси. Экинчиси киреш алып келүүчү экономиканын биздин өнөр жайыбыздын мүмкүнчүлүктөрү. Мен аким катары эмнени көрүп атам? Өтө көп шарттар бар. Мисалы, бизде тоо кендерин, ар кандай тоо кендери бар. Баткен районунда бир 2-3 чоң иш-чара, 2-3 чоң ишкана өзүнүн ишин тоо кен багытына иш алып барса, ал да киреше болуп эсептелет. Ушул багытты биз өнүктүрүшүбүз керек. Андан тышкары айыл чарба багыты. Мына чын айтканда, мына өзүңөр көргөндөй, бүт Баткен району чөл катары көрүнөт да, картаны карап турсаңар эле бүт эле сапсары жер, сарыгайган жер. Бирок ошол эле учурда эки чоң дарыя эки жагынан курчап турат. Биягында Ак суу, биягында Кожошкен дарыясы. Бирок ошонун мүмкүнчүлүктөрүн биз толук пайдаланып албайт атабыз да. Бизде 11.000 гектар жер айыл чарба багытына колдонобуз. Анан эми сууну, ушул эки суунун мүмкүнчүлүгү менен колдонуп, бүгүнкү заманбап технологияларды колдонсок, тамчылатып сугарууну, бүгүнкү технологияларды
колдонуп ошо сууну тартып келип жаңы насосторду койсок ош жерлердин баарын биз көрктөндүрүп жашылдандырсак болот да. Ошол багытта биз милдеттүү түрдө иш алып барышыбыз керек. Мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы бизде өнүктүрүү фонду бар. Областтык өнүктүрүү фонду бар, 500 миллион сом. Ошо 500 миллион сомду биз туура багыттарга, мен өйдө айтып кеткен багыттарга колдонушубуз керек да. Суу чыгарабызбы, ишкана ачабызбы, райондун өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн аныктап туруп, аны ошого жумшашыбыз керек. Андан тышкары мына Кудай буйруса дагы бизде чоң долбоор бар. Бул мен орусча айтып коеюн, возобновляемый источник электроэнергии деп коет. Электроэнергиянын кубаттуулугун колдонушубуз керек да. Күндүн кубаттуулугун колдонушубуз керек. Электроэнергия чыгарышыбыз керек. Эмне дегенде, Баткенде эмне көп, бул күн көп. Ошондуктан бул Ак Татыр зонасында бүгүнкү күндө биз 1200 гектар жер трансформация кылып, азыр Кытай инвесторлорун күтүп атабыз. Кытай инвесторлору жакын арада кол коюшса эле 1 гигаватт чыгаруучу чоң ушул күндүн кубаттуулугу менен иштеген мындай свет өндүргөн ишкана ачылат да. Өзүңөр билесиздер, биздин Баткен районунан Касамин ветка өтөт. Мына көчөдөгү биздин теле көрүүчүлөр көрсө керек, энергетика министри сөзүндө биз деген 27-жылы электроэнергияны Афганистан, Пакистанга чейин экспорт кылышыбыз керек да. Анан ушул багытта мен айтып кеткен ишкана иштеп кетсе, ал ишкананы тейлөөшү үчүн 300 кишиге жакын адам иштейт. Башкача айтканда жумуш ордулары ачылат. Андан тышкары ушу $500 миллиард инвестиция тартылат да. Ушул 2-3 багытты эле биз жакшылап өндүрүп алсак, Баткендин келечеги өтө кең. Андан тышкары дагы эми туризм багытында милдеттүү түрдө биз эске алып өздөштүрүшүбүз керек. Эмне дегенде тарыхый жерлер өтө көп. Мына Зардалыга бараткан, Зардалы өзү мындай эң тарыхый кенен эски айылдардын бири болуп эсептелет. Дайырхан чеби бар. Аны биз туристикалык бир багыт катары колдонсок болот. Айгүл таш бар. Муну дагы бүт Кыргызстанга, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Айгүл ташыбызды дагы туристикалык бир локация катары колдонушубуз керек да. Анан албетте биз деген эки мамлекет менен чектешпиз. Бул Тажикстан, анан Өзбекстан. Чек ара бар жер милдеттүү түрдө өнүгүшү керек да. А бизге тилекке каршы ушул көрүнүшүбүз болбой кеткен эми ар кандай себептер менен. Азыр мына биздин президенттерибиз, Тажикстан президенти, Өзбекстан президенти, биздин президентибиз кол коюшту. Ойлойбуз эми азыр ынтымакта, биримдикте эч кандай бир чек арада маселе болбой эле, өнүгүү жолго эле барабыз болуш керек деген ниеттерибиз бар да. Анан ушул чек араны дагы биз колдонушубуз керек. Эмне дегенде баягы эле туризм, же болбосо продукциялар сатканга шарттар бар башка райондорго салыштырмалуу. Ушул багыттарды өнүктүрсөк, анда Баткендин келечеги кенен. Анан албетте кичинекей ишканаларды, жеке ишканаларды ачышыбыз керек. Ошол эле мына азыр биз эң көп өрүктү өстүрөбүз. Ошол өрүктү кайра иштеткенге шарттар түзүшүбүз керек. Же болбосо баасы чыкканга, сатканга дагы биз базаларды түзүшүбүз керек. Бул хранилищелерди, холодильниктерди. Ушул багытта дагы иш алып барышыбыз керек да. Анан эми жеке ишкерлерге дагы бүгүнкү күнү жеңил акча менен камсыз кылганга дагы мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүктөр бар. Мына мен алыс эле кетпей эле коеюн, райондун дагы өзүнүн өнүктүрүү фонду бар. 2% менен сом менен кредит берсек болот. Андан тышкары дагы банктар да берип атат. Андан тышкары областтык өнүктүрүү фондуна дагы кредит катары
жаран бир бизнес ачам десе, биз толук колдоп бергенге аракеттерибиз бар да, мындай арзан пайыздагы акча мененчи. Эми мындай баарынтен бирге мен өйдө айткан нерселерди кошуп айтсак, Баткен районунун мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол мүмкүнчүлүктөр менен колдонушубуз керек. Анан бир нерсе бар эми, ушундай көрүнүш болуп калыптыр. Жаш балдардагы бойго жетип чоңойгондон кийин эле миграция же болбосо шаарга кеткенге умтулушат да. Биз ошону ушул көрүнүштү да колго алышыбыз керек. Биздин жаш балдар биякта иштегенге же болбосо бияктан билим алганга аракеттер кылышыбыз керек да. Мен жана башында айтып кеттим, жаңы Баткен шаары курулуп калса, аякта университет, институттар ачылат, окуганга шарттар түзүлөт. Анан студенттер келсе, анан Баткенде дагы бул миграцияга кетип калуучу эмес, биякта эле калып калганга биздин жарандарга шарттар түзүлөт. Чоң рахмат, Дамир Белекович, мына жогоруда эң мыкты пикирлерди айттыңыз. Албетте Баткенде өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр экенин, андыктан ошол туура багытты тандап, ошол багытта жумуш жүргүзсө эле өнүгүүлөр Баткен районунда экенин бизге бөлүнгөн убакыттагы тилекке каршы соңуна келип атат. Ошондуктан көрсөтүүнүн соңунда алдыдагы иш пландар, анан телекөрүүчүлөргө кайрылып алсаңыз болот. Эми эң негизгиси бизде ынтымак биримдик болуш керек. Ынтымак кошуналарыбыз менен ынтымак болуш керек. Баткенди ойлосок эле же болбосо Бишкекте же башка региондо ойлосо эле, Баткенди ойлосо эле бул мындай согуш же болбосо алыскы район деп элестетет да. Мына чек ара чечилди. Биздин жетекчилерге өтө чоң рахмат айтып койсок болот. Тынчтык орноту десем жаңылышпаймын. Эми өзүбүздүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү эле, мен өйдө айтып кеткен мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок эле, анан Баткен эң алдыңкы райондордон эң алдыңкы регион болоруна биздин көзүбүз баарыбыз жетип эле турат да. Мен мүмкүнчүлүк менен колдонуп мен чакырып кетет элем. Эми ийгиликтин негизги пайдубалы бул эмгек. Ойлойсуздар менен чогуу биз эмгектенсек эле, албетте ийгиликтер бизди күтөт. Анан баарыбызга Кудай таалам бөдөө кырсыктан тышкары кылып эле ойлогон максаттарыбыздын баарын ишке ашырсын. Ден соолукта бололу, аман бололу. Чоң рахмат, Дамир Белекович, студиябызга келип, ушул майк куруп берүүгө уруксат мүмкүнчүлүк берип келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Сизге дагы рахмат. Кадырбан көрөрман, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз Баткен району өнүгүү багытта 6 айлык жыйынтык жана келечек пландар теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коногу Иманалиев Дамир Белекович, Баткен районунун акими, бүгүн бизде конокто болду. Албетте жергиликтүү бийлик менен элдин ортосундагы тыгыз байланыш, ачык айкын иш алып баруу, конкреттүү план бул өнүгүүнүн негизи болот эмеспи? Өлкөбүз өнүгө берсин, келерки берүүлөрдөн амандыкта жүздөшөлү.